Урматтуу мекендештер, мен аман эсенмин. Учурда Ош ички иштер бөлүмүндө турам. Менде баары жакшы. Кабатыр болбоңуздар. Учурда ушул ички иштер кызматы тарабынан өзүңүздөргө белгилүү болгон Ош облусундагы төрөтканадагы жагдай боюнча ал жактагы мыйзамсыз акыбалды ачыктагандыгыбыз үчүн ошол мекеменин бардык дарыгерлери, анын башында турган жетекчилери, анын башында турган министр болуп, министрдин аралашуусу мен ушундай болжоп атам. Министрдин аралашуусу ага чейин дагы билим берүү министрлигинин дагы бул ишке тийиштүү бар деген күмөндөмүн. Бул ишти учурда азыр мага кылмыш ишин ача коюпту. Мен кылмышкер катары таанып, учурда мен 282 берене бейбаштык боюнча статьяны коюп атышат. 48 саатка мен азыр киргизебиз деп атышат. Бирок бул жөн гана заказ. Биз эч кандай мыйзам бузган жокпуз. Биз ал жердеги карапайым элдин, жөнөкөй жарандардын медициналык кызмат көрүүсүндөгү мыйзамдуу укугун, ошол эле учурда жарандык укугун, биз менен жолугуу укугун так даана коргоого аракет кылдык. Бирок тилекке каршы мына ушундай жагдай түзүлүп атат. Биз аягына чейин бул маселеге укуктук баа берилүү үчүн токтолбойбуз. Мен оюмча сот органдары туура адилеттүү чечим чыгарыш керек деген үмүттөбүз. Азыр бизди 48 саатка келгизген атышат. Негизи эле бул Кыргызстандагы ушул паракорчулуктун ушундай бир жарандарга катаал шарт түзүп аткан медициналык мекемелердин мага карата бул чабуулу деп белгилеймин. Достор, мен 6 айдан бери Карагай курулуш компаниясы менен кызматташып келемин. Бул убакыт аралыгында укмуштуудай тездик менен курулуп жаткан компанияда 3 этаптан турган курулуш аяктоо алдында турат. Тездик менен курулуп жатат деп айтып жатабыз, бирок мен сиздерге сапатын көргөзүп беремин. А блоктун жасалгылоо иштери башталды. Бул жерде стяжканын алдында жана ошондой эле эки дуалдын ортосунда үндү өткөрбөүчү атайын каражаттар, материалдар колдонулду. Бул сиздин ыңгайлуу жашооңуз үчүн шарт. Мен артымда турган блокто фасад иштери башталды. Ал эми алдымда турган керамогранит бул сиздин үйүңүздүн сыртына коюла турган жабдык. Бул биринчиден сапат менен кооздук, экинчиден узак жылга сиз үчүн кызмат кылат. Сиздер бул курулуш компаниянын А, Б, В блогунан үй сатып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле жакын аралыкта Г блоктун катлабан салуу иштери башталат. Дал ушул мен турган жерде жайланышат ал. Эгерде бул жерден үйлүү болгуңуз келсе, экран астындагы телефонго чалыңыз. Карагай курулуш компаниясы сиздин жаркын жашооңуз үчүн. Мен эч кандай кылмыш кылган жокмун, эч кандай бейбаштык кылган жокмун. Мен мыйзамдуу баарысы ошол берүүмдө так даана көрсөтүлүп турат. Андан сырткары экинчи берүүмдө билим берүү министрлигине барып чагылдыруу кылганбыз, бирок ал берүүбүз чыкканга жетишпей калды. Кечээ бизди мындай өтө оор кылмышкер катарында эле кармап кетишти. Бизге милиция тарабынан бир дагы чакыруу келген жок, бир дагы билдирүү келген жок. Азыр ошол жерден мени Бишкектен бул жака жүктөп келишип, кылмышкер катары таанып, азыр 48 саатка камап атышат. Бирок мен бул чегине жеткен мыйзамсыздык деп баалайм. Бул заказ. Сиз буга чейин арыз менен кайрылгансызбы? Урматтуу көрөрмандар, жанагындай уурусу күчтүү болсо, ээсин доого жагаттан болуп, биз дал ушул мени бүгүнкү күндө тергеп аткан тергөөчүгө ошол жерде күбө болгон чакырганбыз, ошол тергөөчү келип ошол жердеги жагдайды түшүндүрүп бергенбиз, бизди киргизбей атат деп. Андан сырткары медициналык мекеменин жетекчиси мыйзам бузуп атат, бизге кол көтөрдү, биздин камерабызга кол чабуул кылды, бизге агрессиялык маанайда чабуул жасашты деп айттык эле. Бирок ал боюнча жазган арызыбыз жок. Эмне үчүн жок, эмне үчүн ал арызыбызды карабай атышат? Дарыгерлердин арызын карап, биздин арызды ошол жердеги жарымжан болуп аткан бейтаптардын арызы бүгүнкү күндө каралбай эле, дарыгерлердин арызы каралып атат. Бул эмне менен кабар берип турат? Бул сөз эркиндигине, басма сөзгө, журналисттин эркин маалымат алуусуна, коомдогу сөз эркиндигинин
чабуулуна карата сокку деп эсептейм. Демек сиз арыз жазган болсоңуз бул иш боюнча сиз жабырлануучу экенсиз да? Бул иш боюнча биз жабырлануучубуз, бирок бүгүн биз жабырлануучуну күнөөкөр кылып, кылмышкер кылып коюп атышат да. Ошондуктан мен ойлойм бул өтө аша чапкандык. Бул туура эмес кадам. Мына ушундай мыйзамсыздык менен күрөшүп келатып, анан ушундай жагдайга туш болуп атабыз. Бирок калың эл, кыргыз эли бул жагдайды баалап, таразалап турасыздар. Эмне маселе мунун артында